11-bölüm. Теңир Муса менен Aaronга мындай деп айтты. Исраил уулдарына мындай деп айткыла. Жер үстүндөгү жаныбарлардын ичинен силер мына ул жаныбарларды жесеңер болот. Ача тыяктуу, салаасы терең, кепшеген жаныбарды жесеңер болот. Бирок ача тыяктуу, кепшеген жаныбарлардын ичинен мына ул жаныбарларды жебегиле. Төө, анткени ал кепшейт, бирок ача тыяктуу эмес. Ал силер үчүн арам. Суур, анткени ал кепшегени менен ача тыяктуу эмес. Ал силер үчүн арам. Койон, анткени ал кепшейт, бирок ача тыяктуу эмес. Ал силер үчүн арам. Чочко, анткени ал ача тыяктуу, туягынын салаасы терең, бирок кепшебейт. Ал силер үчүн арам. Алардын эттерин жебегиле да тарптарына кол тийгизбегиле. Алар силер үчүн арам. Суудагы жаныбарлардын ичинен мына ул жаныбарларды жесеңер болот. Деңиздерде жана дарыяларда жашаган жаныбарлардын ичинен сүзө турган канаты бар, кабырчыгы бар жаныбарларды жесеңер болот. Ал эми деңиздерде жана дарыяларда жашаган жаныбарлардын ичинен, сууда жашаган сойлоочу жаныбарлардын ичинен, жерде сууда жашаган жаныбарлардын ичинен сүзө турган канаты, кабырчыгы жокторун жебегиле. Алар силер үчүн арам. Алар силер үчүн арам болуп эсептелсин. Алардын эттерин жебегиле, тарптарына кол тийгизбегиле. Сууда жашаган жаныбарлардын ичинен сүзө турган канаты, кабырчыгы жокторунун баары силер үчүн арам. Канаттуулардын ичинен мына ул канаттууларды жебегиле. Барчын, сакалдуу жоору, суу бүркүт, кулаалы шумкар жананын түрлөрү, карга жананын түрлөрү, төөкуш, жапалак үкү, чардак, туйгун жананын түрлөрү, чекиргөз үкү, балыкчугуш жана илегилек, аккуу, бир казан жана ак кажыр, ак кытан, сакалдуу баркылдак жананын түрлөрү, сасык үпүп жана жарганат, учуучу төрт аяктуу курт кумурскалар силер үчүн арам. Учуучу төрт аяктуу курт кумурскалардын ичинен жерде секирип жүрө турган узун шыйрактууларды гана жесеңер болот. Алардын ичинен келгин чегирткенин түрлөрү менен, талаа чегирткесинин түрлөрү менен, дарак чегирткесинин түрлөрү менен, кармоош чегирткенин түрлөрү менен жесеңер болот. Булардан башка төрт аяктуу учуучу курт кумурскалар силер үчүн арам. Алардан силер арам болосуңар. Алардын тарпына кол тийгизгендер кечке чейин арам болот. Ким алардын тарпын көтөрсө, кийимдерин жуусун, ал кечке чейин таза эмес болот. Ача туяктуу, бирок салаасы терең болбогон жана кепшебеген жаныбарлар силер үчүн арам. Ким ага кол тийгизсе, ал таза эмес болот. Төрт аяктуу хайванаттардын ичинен таманы менен баскандары силер үчүн арам. Ким алардын тарпына кол тийгизсе, ал кечке чейин таза эмес болот. Ким алардын тарпын көтөрсө, кийимдерин жуусун, ал кечке чейин таза эмес болот. Ал силер үчүн арам. Жерде жашаган майда жаныбарлардын ичинен силер үчүн арам болуп эсептелгендери мына булар: момолой чычкан, чычкан кескелдирик жананын түрлөрү, кирпи, чүткөр, ташбака, үлүл, хамелеон жананын түрлөрү. Жерде жашаган майда жаныбарлардын ичинен мына ушулар силер үчүн арам. Ким алардын тарптарына кол тийгизсе, ал кечке чейин таза эмес болот. Алардын кайсы биринин тарпы бир нерсеге, жыгач идишке болобу, кийимге болобу, териге же капка же ишке колдонулчу ар кандай буюмга болобу түшүп кетсе, ал таза эмес болот. Аларды сууга салып коюш керек, кечке чейин таза эмес болот, андан кийин таза болот.